Assalamu alaikum, сіздер менен KG Variant каналы. Бүгүнкү видеода WhatsApp-ка мондай стикерлерди кантип жасашты көрсөтүп берем. Өзүңүздүн сүрөтүңүз болобу, башка бирөөнүн сүрөтү айырмасы жок. Кааласаңыз мондай текст жазып кылсаңыз болот. Андай стикер жасаган программалар интернетте абдан эле көп, бирок кээ бирлеринин реклама абдан эле көп, кээ бирлери ыңгайсыз, көп убакыт талап кылат. Ал эми мен сиздерге эң ыңгайлуу, оңой жол менен жасаган программаны көрсөтүп берем. Аны биз Play Market'ten көчүрөбүз. Play Market'ке кирип, поиске создать стикер для WhatsApp деп жазасыздар. Жазганда мондай кыздын сүрөтү бар программа чыгат. Ошону установка кылып, открыть кылабыз. Открыть кылганда мондай болуп чыгат. Бул жактан плюсту басып, анан кайра сол жакта ылдыйдагы плюсту басабыз. Бул жерден уруксат берип, галереяга киребиз. Галереяга кирип, өзүңүздөр каалаган сүрөт тандайсыздар. Мисалы Хабиб болсун дейли. Сүрөт кесип алабыз. Резать. Анан автоматически. Эгерде сиздерде да ушунча чыга берсе, X'ти басып коюңуздар. Анан үстүдөгү жашылды басабыз. Эгерде ушинтип сиздерде да бир жери жакшы көрүнбөй калган учурда, могу жашылды басып туруп, восстановление кылсак болот. Ал эми ашыкча жерлерди кызылды басып туруп өчүрүп салсак болот. Кааласаңыздар размерин кичинертип, эчтен жерлерди өчүрүп койсок болот. Анан далени басабыз. Бул жерден сыртка мондай ар кандай цветтерди коюп койсоңуздар болот. Анын кереги деле жок. Анан сохранить. Бул жерден ар кандай стикерлерди тандасак болот. Бул жактан смайлик, бул жерден текст, ар кандай шрифт менен өзүңүздөр каалагандай текст жазып коюп койсоңуздар болот. Анан сохранить эткенде видеону басабыз. Имя пакети айырмасы жок, кандай жазасыздар. Анан добавить WhatsApp. Бул жерде местоположенияга уруксат бербей деле койсок болот, отклонить. Анан WhatsApp тандайбыз. Бул жерден добавить. Болду, WhatsApp-ка кирип көрөлү. Киргенде смайликтин сүрөтүн басабыз. Бул жактан ылдый жактагы үчүнчүнү басабыз. Анан бизде мондай болуп чыгып калат. Бир жөн өткөндөн кийин бул историяда сохранить болуп калат. Теги программаны өчүрүп деле салсак болот. Автоматический режимди басканда бизде мондай чыгып калган учурда, негизи бул программа өзү 3 күн акысыз болот, автоматический режими. Андан кийин жылына 2000 рубль төлөөнү сурайт. Аны үчүн биз программадан чыгып туруп, басып турсак, о приложение деген чыгат. Ал жактан очистить все данные кылып коебуз. Андай кылгандан кийин бул программа кайра жаңыдан установка болгондой болуп иштей берет. Эгерде сиздерде басып турганда о приложение деген чыкпаса, анда настройкага киребиз дагы, ошол жактан приложенияны таап туруп, ал жактан все приложенияга киребиз. Батыраак табыш үчүн поиск кылып койсок деле болот. Ал жактан деле ошондой эле очистить все данные кылабыз. Эгерде очистить данные дегенди таппасаңыздар, анда программаны өчүрүп туруп, Play Market'ten кайра көчүрүп алсаңыздар болот. Каналга жазылабыз, видео жакса класс басып, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр.